Арча бешіктен батыш тарабы. Селекциядан ушул 2 этаж үй сатылат. Бул тарабынан Южный магистраль, бул жагынан Муромский тараптан кирсеңиздер болот. Бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Аягына чейин көрүңүздөр. Эсим номер видеонун жүрүшүндө, экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Бул үйдүн жайгашкан жери Арча бештин батыш тарабында селекция. Ал жака келүү үчүн сиздер Ахунбаева жана Муромский көчөнүн кесилишинен өйдө карай келесиздер. Бул жерде Куйкова Муромский кесилишет, андан кийинки эле көчө менен өйдө карай жүрсөңүздөр оң тарапта Кут көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Бул Байтурхан дүкөнүгө ориентир алсаңыздар, ушунун жанындагы көчө менен өйдө карай бара бересиздер. Бул жагынан магистраль тарап менен жаңы салынып аткан чоң футбольный поле жак менен да мындан кирсеңиздер болот туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Жердин аянты 4 соток, эң эле түштүк чегара мынакей бул кошунага чейин. Бийик забор көчө тараптан, дарбаза калиткасы жана түндүк чегара мына бул кошунага чейин болуп калат туугандар. Дагы эмне маалымат? Кошуналар райондун көрүнүшү. Анан жолдор деле мынакей кенен эле электр энергиясы бар жана 3 фазалуу электр энергиясын үй ээси киргизиптир. 3 фазалуу электр энергиясы бар экен, суусу бар, центральная канализация бар туугандар. Анан жана кайткан жаңы салынып жаткан футбольный поле мына көчө жака чыксаңыз мына көрүнүп турат туугандар. Андан ары короосуна кирген калган маалыматты бир чекеден берейин. Мектеп, садиктер бар туугандар, балдарыңыздар жөө эле. Бир аз батыш жакка карай жүрүп барып келе алат. Андан ары короосуна киребиз. Мынакей бул жакта узун туурасы 10го 11 болгон чоң 2 этаж үй. Стенасы толук түрдө кызыл бышкан кирпич менен салынган. Этаж ортосунан плита менен бөлүнгөн. Сейсмик пояс колоналар баары коюлуп, негизинен ушул өзүбүз үчүн салган үйүбүз дейт. Андан ары дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы, ылдый мондай брусчаткалар менен жасалган. Төрүндө кошумча курулушу, анда азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм туугандар. Так, бул жанагы мынакей бош жери, газон колкостары бар. Мындай. Так, андан ары документ боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар экен. Тепкичтер мынакей. Үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Мынакей, бул жерден түз киребиз. Бул жерде холл дейсизби? Ушундай бир бөлмө. Түндүк тарабынан терезеси, көрүп турсаңыздар, жаңы свежий ремонт. Так, экинчи этажга өткөн тепкичтер. Оң тарапка карай кирсек, бул эки эшиктен чоң зал жайгашкан туугандар. Мынакей, батыш тараптан, түштүк тараптан терезелери, көрүп турсаңыздар, сонун люстралар, полдору ламинат. Так, андан ары бул жагында тамактануучу жана бөлмөчү кухнясы, кухонный мебелдер, раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Чыгыштардын катарынан терезелери. Анан туугандар, мебелдердин көпчүлүк бөлүгү эле калат экен. Кээ бирлерин алып кетебиз дейт, ана келгенде дагы эси менен биргеликте байланышып келсеңиздер болот. Бул жакта душ, жаткана, жер жууган жайдын жайы, машиненин жайы, раковина. Анан отоплениянын котелу. Сиздер бул тараптан дагы, сырттан дагы кирип чыксаңыздар болот. Котел азыр сырт тарабынан көргөзөм. Тепкичтин түбүндө чакан кладовкасы жана бул экинчи этажга өткөн тепкичтер туугандар. Так, андан ары экинчи этажга чыгасыз, ушундай коридор, коридордон катарынан мындай бөлмөлөргө өтүп кете аласыз туугандар. Оң тарапта мындай бир чоң спальня бөлмөсү. Батыш тараптан терезеси, көрүп турсаңыздар, ремонт. Бул жагына дагы бир бөлмө. Мынакей чоң спальня бөлмөлөр экен. Бул тарабында бир балдар бөлмөсү. Мындай балконго дагы бул жерден чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагында балкон. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Андан ары бул жакта кетондар. Экинчи этажда мындай чоң санузел үчүн бөлмө жайгашкан. Сантехника полный киргизилген. Мынакей аристон орнотулган. Андан ары үйдүн түштүк тарабынан эле мынакей кенен кошунага чейин аралык тышталган туугандар. Андан ары так, дагы эмне маалыматы? Бери карай жүрөбүз. Сыртка жаткана. Бул жакта да кошумча курулуш. Негизинен ошол летний кухняга расчет алынган дейт. Стена бүтүрүлгөн, крыша жабылган.
штукатурканы кешіп алған, қалған өзіңіздер қалғандай қалсаңыздар болады туғандар. Так, бұл қосымша құрылысқа шейінгі аралық алған. Үйдің шығыш тарағынан көрініші, отопленияның котел онакей бұл жерде. Жаңа айтқандай сіздер үйдің ішкі тарағынан сыртқы тарағынан кіріп шығасыздар. Ондай чоң Медиин Кыргызстан дейді. Умный котел туғандар. Умный котел. Чоң. Көбірек көмір етішті әлі. Шол. Bir sutка жіберсе керек, аны кіргенде есімін сөйлешіп сұрап көрсеңіздер болып туғандар. Умный котелдарды шындай дейді көбінше. Тағын Алматы. Басы бұл үйдің туғандар $210,000 сұрап тұр. Ондағы реальный клиенттерменен сөйлесіп дейді. Есім номері 0777 29 79 64. 0777 29 79 64. Лайктан басыңыздар туғандар, ұшында үй іздеген дос туғандарменен видеоны бөлішіңіздер. И ушыл айтылған номерде WhatsApp-тағы бар. Егер шет өлкеден байланысшылар болса, WhatsApp-менен байланышсаңыздар, сіздерге ыңғайлырақ болушы керек. Кешкі шығашқа шейін туғандар.